Assalamu alaikum. Бақыттың үрөөнү китебини окуп жүрөбүз. 5-хадиске келдик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тыюу салынган жана бид'ат иштердин кабыл болбостугу. Айша энебиздин ага Алла ыраазы болсун айтымында Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким биздин динибизде болбогон жаңы нерсени алып келсе, ал кайтарылат деп айткан. Имам Муслимдин хадисинде кимде-ким биздин динибизге буйрук болбогон ишти жасаса, ал кабыл кылынбайт деп келген. Хадистин маанилүүлүгү. Бул хадис дагы амалдар ниетке жараша деген хадис сыяктуу ислам негиздеринин бири. Амалдар ниетке жараша деген хадисте адамдын ички сыры ниети тууралуу сөз болуп, Алланын ыраазычылыгы көздөлбөгөн иштин баары соопсуз экени айтылса, бул хадисте адамдын сырткы амалдары айтылып, ар бир аткарылган иш Алла Таала жана анын элчиси көрсөткөн тартипте болуусу зарыл экенин айгинелейт. Динде Алла Таала жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уруксат бербеген иштер динден эмес болуп саналат. Имам Навави, ага Алла ырайым кылсын, бул хадисти эске түйүп, тыюу салынган иштерди жокко чыгарууга далил катары алып жүрүү зарыл деген. Ибн Хаджар Хайтами бул эң негизги жана пайдалуу ислам эрежелеринин бири. Далилдерден шарият өкүмдөрүн чыгарып алууда эрежелердин сап башында турган эреже. Хадистен алынуучу сабактар жана пайдалар. Ислам ээрчүү, жаңылык киргизүү эмес. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ушул хадиси менен берилүүдө фанат болуп чектен чыккандардын кошумчаларынан жана бузукулардын бурмалоосунан исламды сактаган. Хадистин сөзү кыска, мааниси терең. Анын мазмуну Алланын китебиндеги көп аяттар менен бекемделген. Ийгиликке жетүү жана кутулуунун негизги шарттарынын бири Алланын элчисин ээрчүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсеге толуктоо же өзгөртүү киргизүүгө болбойт. Алла Таала: "Эгер силер Алланы сүйсөңөр, анда мени ээрчигиле, ошондо Алла силерди сүйөт" деп айткын деген. Дагы бир аятта: "Чынында бул менин туура жолум, эми аны менен гана жүргүлө, башка жолдор менен жүрбөгүлө, алар силерди анын жолунан чыгарып салат" деп айтылган. Имам Муслим Сахих китебинде Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам дайыма кутбаларында айтып жүргөн сөздөрдү келтирген. Анда эң мыкты сөз бул Алланын сөзү, эң мыкты жол бул Мухаммадтын жолу. Силер болсо жаңы чыгарылган амалдардан оолак болгула, анткени алар эң жаман амалдар. Ар бир жаңы нерсе бул динге жаңылык, бид'ат болот. Ал эми бид'ат бул адашуу деп айткан. Имам Байхаки келтирген хадистин башка нускасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сөздүн акырында жана бардык адашуулар тозокто деп кошумчалаган. Жараксыз же кабыл кылынбаган амалдар. Хадисте Алланын жана анын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун буйруктарына дал келбеген амалдардын баары кабыл болбостугу ачык айкын айтылды. Исламда бардык амалдар шарияттын негиздерине ылайык болууга тийиш. Шарият милдети мойнуна жүктөлгөн адам ар бир милдетти жана тыюуну Алланын китебине жана сүннөткө ылайык аткарууга милдеттүү. Шариаттын кароосунан сырткары аткарылган амалдын баары адашуу. Мындай амалдар эки түргө бөлүнөт: ибадат жана мамиле. Алланын жана анын элчисинин өкүмдөрүнөн сырткары болгон ибадаттын баары ээсине кайтарылат. Башкача айтканда кабыл болбойт. Буга Алла Тааланын төмөнкү сөзү далил. Же алардын Аллага шерик кылып алган кудайлары барбы? Алар Алла уруксат бербеген динди аларга шарият кылып беришеби? Шура сүрөсү 21-аят. Шариятта алды кийин болбогон мындай жаңылык ибадаттарга Алла Таалага ыр, бий менен жакындоо жана замандын талабын шылтоолоп аткарылып жаткан иш-аракеттер кирет.
Мындай ибадаттарды ойлоп тапкандар өз ой-пикирлеринде Аллага жагарлык иш кылып жаткандай болушканы менен, акыйкатта убагында араб бутпарастары жасаган сыяктуу амалдарды жасап жатышат. Алар да Алланын ыраазычылыгын табуу үчүн ар түрдүү ибадаттарды ойлоп табышкан. Бирок аларды мындай ибадат кылгыла деп Алла Таала буйруган эмес эле. Алла Таала алар тууралуу мындай деген: алардын Алланын үйүндөгү, харамдагы намаздары ышкыруу жана кол чабуу гана. Алардын кээ бири жакындоо үчүн аткарылган ибадат канча оор болсо ошончо жакшы деп ойлошкон. Мисалы, Алланын элчисинин доорунда бир адам эртеден кеч күн нуруна какталып тура берем, отурбайм, көлөкөгө жашынбайм, оозумду ачпайм деп өзүнө назир кылат. Аны уккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага олтурууга, көлөкө кирүүгө жана орозосун токтотууга буйрук берген. Фикх китептеринде исламдагы ибадаттардын кандай аткарылаары, кайсылар шарият өкүмдөрүнө кошумча болуп кеткендиги тууралуу кенен маалыматтар жазылган. Ал эми мамилелерге келсек, буга келишим жана аны бузуу сыяктуулар кирет. Мында да шариятка каршы келген иштин баары жараксыз деп эсептелет. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурундагы окуяны карап көрөлү. Бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, зына үчүн белгиленген жазадан акча төлөп кутулууну суранат. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын сунушун четке кагат. Имам Бухари жана имам Муслим жазып калтырган хадисте бул окуя мынтип сүрөттөлөт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга бир адам келип: менин балам баланчынын колунда жумушчу болуп иштечү. Ал анын аялы менен зына кылып коюптур. Эми анын жазасына 100 кой жана бир кызматчы берип кутулайын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага: 100 коюң менен кызматчың өзүңө кайтарылат, балаңа 100 балак чабылат жана 1 жылга сүргүнгө айдалат деп айткан. Ушул сыяктуу эле шарият тыйган же келишим кылуучулар кайсы бир парзын же шартын бузган келишимдин баары жараксыз деп эсептелет. Булар тууралуу фикх китептеринде кенен кесири жазылган. Кабыл кылынуучу амалдар. Ошону менен катар шарият өкүмдөрүнө каршы келбеген, тескерисинче шариаттык негизи бар жаңыдан пайда болгон амалдар бар. Мындай амалдар артка кайтарылбайт. Сахабалардын кылган иштерине мындай амалдардын көбүн кезиктирүүгө болот. Мисалы, Абу Бакр Сыддыктын, ага Алла ыраазы болсун, заманындагы Куранды топтоо, Усман ибн Аффандын, ага Алла ыраазы болсун, учурундагы Куранды көчүрүп жазуу жана анын көчүрмөлөрүн халифаттын ар тарабына таратууну алсак болот. Мындан сырткары грамматикага байланыштуу эмгектер, мурас илими, арифметика, Куран тафсири, хадистердин ысынадын жана текстин изилдөө илимдеринин пайда болуусу да буга жарактуу мисал боло алат. Жакшы жана жаман бидааттар. Кабыл алынуучу жана кабыл алынбоочу амалдарды жогоруда ачык айкын айтып өттүк. Кээ бир аалымдарыбыз бидаатты жаман жана жакшы деп экиге бөлүшөт. Эгер кылган иши шариятка дал келсе жакшы деп, ал эми шариятка каршы келсе жаман бидаат деп айтышат. Имам Шафи: ким жаңы нерсе ойлоп тапса, ал Куранга, сүннөткө, ижмага каршы келсе, ал жаман бидаат деп эсептелинет. Ал эми ким жакшы нерсе ойлоп таап, ал нерсе шариятка каршы келбесе, ал жакшы бидаат болот деп айткан. Жаман бидааттар зыянына карап макруу жана арам болушу мүмкүн. Башкача айтканда, мындай бидааттарды кылган адамдардын кээси чоң күнөөкөр болсо, кээси такыр эле ыймандан чыгып капыр болуусу да мүмкүн. Мисалы, вахийнин түшүүсүн же Алланын шариятын четке кагуу, шарият буйругун милдеттерди аткарбаса болот деген пикирди кармануу жана башка ушул сыяктуу амалдар адамды динден чыгаруусу мүмкүн. Адамды динден чыгарбаса да, чоң күнөөкөр кылуучу жаман бидааттарга ар кандай буюмдарды табериктөө, аларды пайдасы тиет деп ишенүү. Мисалы, булактарды, бак-дарактарды жана мүрзөлөрдү ыйыктоо сыяктуулар кирет. Ишенимдүү хадистердин биринде Хунайн согушунда динге жаңы кирген мусулман бутпарастар ыйыктап, курал-жарактарын илип коюп, айланып тооп кылуучу дарактын жанынан өтүп баратып: бизге да ушул дарак сыяктуу табариктей турган бир нерсе кылып бербейсиңби деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурашат.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Аллаху акбар, менин жанымды кармап турган затка ант болсун, силер кудум Исраил урпактары Муса пайгамбарга айткан сөздү айтып жатасыңар. Алардын Кудайы сыяктуу бизге да Кудай кылып бер дешкенде Муса аларга: силер билбеген элсиңер деген. Силер да өзүңөрдүн мурдагылардын жолун жолдойсуңарбы, деди ачууланып. Кээ бир кежирлер кылган бидагатын моюндабай, мен эч кандай жаңы иш кылган жокмун деп танат. Мындайларга имам Муслим жазып калтырган ушул эле хадистин башка айтымын тагыраагы: ким биздин динибизге буйрулбаган ишти жасаса, ал кабыл кылынбайт деген хадисти далил кылабыз. Хадиске ылайык, ким дин өкүмдөрүнө каршы ишти шарият иши деп жаңылык киргизсе, анын кылганы кабыл кылынбайт. Ал эми өзү азап убада кылынган кишилердин катарында болот. Хадистен тыюу салынган ишти аткаруу бузукулукту пайда кылаары маалым болду. Ислам дини толук, анын эч кемчилиги жок.